Агай, ар бир жарандын дини тууралуу маалымат алуу анын укугу да. Бирок азыркы күндө ушул укукту эч ким колдонбой эле. Анан кала берсе, тийиштүү мамлекеттик органдар деле элге дин тууралуу маалымат берүүгө анчайын кызыктар эмес. Бул эмне кылса болот устаз мына? Мен мындан бир канча убакыт мурда ушул элге дини маалымат берүү мамлекеттин өзүнүн демилгеси болуш керек деп ойлоп жүргөм. Бул демилге мамлекеттен чыгыш керек, анткени коомдук жана саясий туруктуулукту камсыз кылуу үчүн эл өзү тутунган дини жөнүндө маалыматы мамлекет тарабынан алыныш керек деген ойдо болчумун. Бирок акыркы кездерде кээ бир нюанстар дейбизби, бир аз оюм өзгөрдү да. Ар бир мусулман, мен башка диндерди айтпай эле коеюн, ар бир мусулман биздин динде өзүнө керектүү болгон жагдайларды, мейли дини сабат болсун, мейли дини маалымат болсун, эмне жөнүндө болбосун, дини жөнүндө, дининдеги ибадаттар жөнүндө болбосун, дини маалыматтан тышкары дагы дини атрибуттар болбосун, мисалы үчүн сакал, ошол эле селде, же болбосо жана сүннөт кийим деп атпайбызбы, ошондой кийим болбосун. Иши кылып өзүнүн дини кажеттерин өзүнө эң керек экендигин далилдеш керек биринчи кезекте. Өзүнө далилдеш керек. Кантип? Бул чоң курмандык менен келет. Бул биринчи кезекте айлана чөйрөнүн каршылыгы, түшүнбөстүгү, ар түрдүү сөздөр. Мына ошолорго туруштук бере алышы керек, далилдеши керек өзүнө биринчи кезекте. Мен ушуну каалайм, мен сакалды каалайм, мен селдени каалайм, мен ушу кийимди каалайм. Мага дини маалымат керек. Мага керек бул. Мен ушуну окушум керек, үйрөнүшүм керек деп биринчи өзүнө далилдеш керек. Экинчи, коомуна далилдеш керек ошону. Эй туугандар, мен бул сакалды жөн коюп алган жокмун. Хижапты жөн эле кийип алган жокмун. Жөн эле селди оролган жокмун. Бул менин диним, менин пайгамбарыма болгон урматым ушул. Мен ушу менен байландым. Кечиресиздер. Мурда балким мен шортула жүргөндүрмүн, балким мини юбкада жүргөндүрмүн, мен эми өзгөрдүм деп коомуна да далилдеш керек. И үчүнчүсү мамлекетине да далилдеш керек. Бул далилдөө чоң курбандык менен келет. Чыдоо, сабыр кылуу, түшүндүрүү, көгөрүү, жайылтуу менен, ынандыруу менен. Анан ошондо дагы бир жагдай бар. Раббысына да далилдеш керек. Эң башкысы. Раббым мага ушу керек. Менден ушуну ала көрбө. Мен ушуну менен жашай турган кыл мени. Таасирленип алданып кетчү кылба. Же биринчи эле сыноодон чалынып жыгылчу кылба деп Раббысына да далилдеши керек. Мына ошондо айлана чөйрө, коому, мамлекети, бул буга олуттуу маселе экен деп түшүнөт. Бул буга олуттуу маселе экен деп түшүнөт. Бүгүн хижап кийдик. Эртең кайра шляпа кийип алдык. Бирси күнү мини юбка, анын бирси күнү дагы хижап кийип алдык. Сакалды бүгүн коюп койдук, эртең алып ийдик. Бүгүн Куран жаттап жүрөбүз, эртең музыка угуп жүрөбүз. Буга кайсынысына бизге жараша мамиле кылсын? Коом. Биздин үй бүлөбүз. Бизи ким деп мамиле кылсын? Кайсынысында олуттуу деп билет. Мына ошондуктан сиз берген суроодо, коллега, мен биринчисинен мамлекетти да биз ынандырышыбыз керек. Мага Мыктыбек Арыстанбекке бул оюнчук эмес. Бул менин укугум. Мен укугумду жөн эле атып аткан жокмун асманга каратып. Мен ушул укугумду суранам. Бергиле деп. Эмне үчүн Европада хижапка каршылык жок? Биринчи кезекте хижапка киргендер, алар ошол хижапка өздөрү татыктуу. Алар курбандыктан өттү да. Бүгүнкү болбосо кечээки алардын мурдакы муун ата бабалар ушуну далилдеди коомго. Биз мусулмандар хижап менен жүргөнгө укуктуубуз. Ушун үчүн биз эч нерседен тайманбайбыз. Курбандыкка даярбыз ушун үчүн. Коркпогула бизден деп. Бүгүн ошол этапты биз өтүп атабыз. Арабыздан коомго сакалды, хижапты, Куранды, дини маалыматты, мектептерде дини сабактардын керектигин бүгүн биз далилдеп атабыз. Эртеңки биздин балдарга ушул нерсе кадимки эле маданият болуп калсын. Эртең светтик же башка диндин өкүлү
өзүнүн баласын мектепке жөнөтүп атып, биздин балдар окуган мектептен коркпосун. Аны бүгүн биз далилдеп беришибиз керек. Коркпогула, биз кадимки эле силердей адамбыз. Телевизордон көрсөткөн тиги террористтерден эмеспиз. Бул биздин динибиз. Ошону талап кылган үчүн биз башка нерсенин баарын курбандыкка чалып, ушуга байландык. Силер мини юбканы кандай көрсөңөр, биз ошону ушундай көрөбүз. Бул биздин маданиятыбыз. Силер музыканы кандай көрсөңөр, биз ушуну ушундай көрөбүз Куранды. Деп аларга бул биздин ислам маданият экендигин, аларга жат болгону менен бизге өз экендигин, бирок мындан ортодо ажырым болбостугун, биз бир коом экенибизди бүгүн далилдеп беришибиз керек. Бул курбандык менен. Бул курбандык менен. Анан тилекке каршы биз отуруп эле талап кылганды билет экенбиз да. Мен хижап кийдим болду, мага өзүнчө эшик ачып бер. Мен Куран жатташым керек, телевизордон Куранды көрсөт. Бала ыйлабаса эмчек кайда? Биринчи муктаждыкты далилдеш керек. Бул менин маданиятым. Эгер бүгүн сен муну бербесең, мен каяктан алайын? Интернеттен ала берейинби? Интернеттегинин бардыгы эле туурабы? Жок. Деп, бул мамлекеттин алдына коюла турган маселе. Биздин мусулман бөлүгүбүзгө, практикадагы мусулмандарыбызга диний маалыматын беришибиз керек экен. Деп, биздин жөн эле эркелеп убактылуу таасирленип албаганыбызды мамлекет көрүш керек. Тилекке каршы бар да, арабызда бар да. 3 күнгө даватка чыгып келдик, молдо болуп калды, 1 айдан кийин карасаң дагы башкача. Убактылуу таасирленгендер аябай көп. Ошондуктан бул менимче бир муун жүрө турган иш го менимче. Ошондуктан бул бизден биринчи кезекте сабырдуулукту, анан андыруудагы туруктуулукту талап кылган жагдай. Анан калган мамлекет, мен ойлойм, биздин мамлекет, колонизатор эмес бул мамлекет, өзүбүздүн мамлекет. Мен ойлойм, калганын анан мамлекет берет го, иншалла. Иншалла. Рахмат.